Бул эски имарат Кара Булуң айылынын мурдагы бала бакчасы. 25 балага гана ылайыкталган бакчада 70 бөбөк тарбияланып келген. Бөлмөлөр тар болуп, эч кандай шарты жок, авариялык абалга кептелген эле. Азыр эми айылга жаңы бала бакча курулуп, элеттиктердин кубанычында чек жок. 100 орундуу жаңы бала бакча күз менен пайдаланууга берилген. Учурда мында кичинекейлердин күлкүсү жаңырып, мектепке чейинки программаны өздөштүрүшүүдө. Мына бул садик жактыбы сага? Эмеси жакты? Oyuncakları, eşikteki oynayan yeri, kozken, jarkken, çoğ eken. Bu yakta oyuncaklar köp, sadıktağı çoğ, jarık. Bu jaktanları öğrendin mi? Ova. Kaysar da öğrendin? Bildin be bildigin, namuska bek saktaymun. Eneke ak sütüngdü, el korgop men aktaymun. Kasa jeybiz, tamak jeybiz, jat oktaybiz, kompot içiyoruz, peşende jeybiz. Tebebiz çuğayak, tamanda sığalak, tentekbey degen süptele bel jumayak. Мирсон, сен машинаны куруп атасыңбы? 14 жылдан бери тарбиячы болуп эмгектенип келген Айжанат Нуракунова мындай шарттагы бала бакчаны жылдап эңсеп келишкенин айтат. Жаңы бакчада балдардын ойноочу, уктоочу жайлардын баары керектүү шарттар менен камсыздалган. Ой, бала бакчадан кеткибиз келбей калды. Ушул убакта эмгек кылып, ушул жактан кеткибиз келбей эле, жөн эле өзүбүз үйгө жаңы үй кургандай эле ушул жактан чыккыбыз келбей эле, ушул улам бир жери жакшы көрүнүп, улам бир жери жакшы көрүнүп, жаңы үйгө киргендей эле болдук да кыскасы. Бакчада ашпозчуларга да шарттар түзүлүп, кыштын кычыраган суугунда сырттан суу ташуу түйшүгүнөн арылышты. Эми заман талабына ылайык ашканада ысык жана муздак суу чыгып, жапжаңы эмеректер коюлган. Ашпозчулардын болгон милдети бир гана балдарга түрлөп тамак жасоо. Мурунку ашкананын шарты аябай эле начар болчу. Ал убактарда иштеп жүргөн кезде суларды ташып кирип, ташып чыгып идиштерди жууп, асыл условия аябай жакшы болду. Мындай конфоркада жок болчу, бул конфоркалар келди, мындай стеллаждар келди, аябай условия жакшы болду. Кара булуңдуктарды кубандырып жаткан бул бакча өлкө башчысынын жеке тапшырмасы менен курулду. Себеби 2021-жылы Садыр Жапаров ат башы жергесинде эл менен жолукканда айыл эли дал ушул бала бакча маселесин көтөрүп, анын эскилиги жеткенин айтып, жаңысын куруп берүүнү суранган. Көп күттүрбөй курулуш иштери башталып, 54 миллион сомдон ашык каражатка заманбап бакча салынып, элеттиктерге белек болду. Бардык азыркы талапка жооп бергидей типтүү паровой отопление, суусу чыгат ичинен. Ар бир группа өз-өзүнчө, тайпалар өз-өзүнчө балдары тарбияланат, бири-бирине аралашпайт. Ажатканалары, тамак ичүү жери, ойночу бөлмөсү, уктоочу бөлмөсү, ар бир бөлмөнүкү өз-өзүнчө, ар бир тайпаныкы. Мындан тышкары ат башынын Башка Айыңды айылында да 120 орунду 2 кабаттан турган бала бакчанын курулушу башталган. Ага өлкө казынасынан 72 миллион сомго жакын акча каралган. Теңир Тоо жергесинде билим берүү тармагы боюнча былтыр 23 мектептин курулушу жүрсө, анын 4-өө пайдаланууга берилди. Ал эми 6 бала бакчанын жаңы имараты түптөлүп, анын экөө бөбөктөр үчүн эшигин ачты. Курулуш иштери бул жылы да уланат. Нороза Абылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.